Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 25 февраль 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарынын эң престижный номер 1 району болуп эсептелген Ак Тилектен сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Квартирага алмашуу жолдору дагы бар. Жолдор асфальт, таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар экен. Керек болсо мына үйдүн жанынан Ак Тилектеги круговой деле сонун болуп көрүнүп турат. Жанында МПА заправка дагы бар тугандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Ак Тилектин круговойуна келесиздер. МПАнын МПА заправка турат го. Ошонун артындагы асфальт көчөгө кирип, мына ушул асфальт көчө. Түп-түз бул жака 250 метр жүрүп келсеңиздер, ушул асфальт көчөнүн эле сол тарабында мына 13-чү көчөнү көрөсүздөр тугандар. Сол тарапта ушул 13-чү көчөгө кирип 200 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө жакын тугандар. Үйдүн жери канча дейт болсоңуздар, 6 соток, кызыл китеби бар, документи так. Анан квартирага да алмашуу жолдору бар экен. Чалып айтып көрөсүздөр тугандар. Так, жер 6 соток болду. Көчөлөр асфальт, таза суу бар, свет бар, природный газ бар, центральный канализация дагы бар. Прожекторлары бар экен, интернет, Wi-Fi бардыгы келген. Негизи эми Ак Тилектен үй издегендер өтө көп тугандар. Байкаңыздар, өтө тынч, сонун жер экен, мага лично жакты. Мен сиздерге үйдүн границасын түшүндүрөйүн тугандар. Ушул столба турган жерден башталат. Мына жакта жаңы толук бүт элек үйү. Мына жакта болсо времянкасы. Ушул жерге чейин граница тугандар. Времянка, ворота, анан мына чоң үйү. Үйдүн артында дагы 1-1,5 метр место калтырылган, ошондо айтып кой деди. Киргениңиздерде мына бул жакта место кеңири экен, 5-6 машина кеңири Кудай буйруса батат. Солго бурулсаңыздар, 2 бөлмөдөн турган времянкасы бар. Келип эле кадимкидей жашай бересиздер. Оңго бурулсаңыздар мына жаңы салынган толук бүт элек 5 бөлмөлүү үйү турат. Сиздерге деле плюс алып каалагандай ремонт кылып, Кудай буйруса кирип жашай бересиздер. Лайктан басыңыздар, дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, кирип көрүп коюшсун. Квартирага да алмашуу жолдору бар тугандар. Так, 4 тарабы тосулган, караңыздар. Чек аралары такталган. Мына ылдый тарабы чашка экен, ажатканага чейинчи. Мына жагы ажаткана тугандар. Көчөттөрдүн дагы бир 3-4 түрү эгилген, чоңоюп мына ушундай мөө берип калган учуру. Так. Анан мына Калелин көчө, Мамыров көчө, Кудай буйруса мартта асфальт болсо, Ак Тилек дагы көтөрүлөт тугандар. Андыктан колдон чарбай алып койсоңуздар жакшы болот. Мен жана айткан времянкасы, сол тарапта 5 бөлмөлүү үйү, бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган, чорный потолок болгон, крыша жабылган. Бирок ушул чоң үйдүн санузелин бүтүрүп коюптур. Мага ошол жер жакты. Жүрүңүздөр, азыраак сүйлөп, ушул чоң үйдү көргөзүп берейин. Анан чыгып времянкасын көргөзүп берем. Болбосо времянканы көргөзбөй эле коелу. Азыр ичинде ээлери өздөрү бар экен. Анын комментарийде жазып калат, эмне көргөзбөдүң деп. Тондар, кимге үй жаккан болсо, кимге үй мындай, ким үйгө кызыккан болсо, келип өзүңүздөр көрүп кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Так, киргениңиздерде мына коридору караңыздар. Ушундай. Азыр мына ул тараптан баштайын, биринчи бөлмөсүнөн. Ылдый тарабын шагыл менен толтуруп койгон. Бардыгы жакшы. Бул биринчи бөлмөсү болду. Үйдө тарабы чорный потолок болгон, бардыгы сонун. Бул экинчи бөлмөсү. Бирөөсүн конок бөлмөсү, бирөөсүн спальня, бирөөсүн кухня, бирөөсүн детский кыласыздар. Караңыздар. Эси өзүм жашайм деп эле салган экен, анан эми айтпай эле коеюн. Шартка байланыштуу тугандар, акча керек болуп сатылган учур экен. Болбосо бар эле комментарийде жаза берет, неге сатып экен деп. Мына тугандар, бардыгы жакшы. Так, азыр 5 комната плюс коридор. Анан ал жакта отдельно ушундай санузел кричит экен, караңыздар. Таза. Унитаз бардыгы бар. Ал жерде душ болот. Бардыгы сонун. Тугандар, мага жакты лично. Бул жерди балаш керек тугандар, жерди. Бул жерде Ак Тилекте пустой 6 соток жер эле 70,000-80 000. Ушул информацияны эске алыңыздар. И еще пустой чек табыш бул жерден бир аз проблемараак. Ак Тилектенчи көп сатпайт. Акча керек болуп эле сатпаса билбедим. Так. Дагы кандай маалымат берейин?
Болды окшойт менимче. Мына ажатканасын деле бир көргөзүп коеюн. Мына ушундай. Анан мына чоң үйдүн артында 1 метр место дагы калтырылган. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $115,000. Анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Ондар мына времянканы көргөзбөдүм. Кантип деле жашай турган эле 2 комнаталуу времянка экен. $115,000. Анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик.